Алло, саламатсыздарбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Тез жардам диспетчерсине калып атат. Чакырып берейин деп аттым эле Диванарлыктан. Эмне болду эле? Анара Сыдыкова 14 жылдан бери тез жардам бөлүмүндө фельдшер болуп эмгектенет. Бүгүн дагы нөөмөткө чыгып, телефондон түшкөн кайрылууларды кабыл алууда, айтымында күндөгү салыштырмалуу майрамдарда чакыруулардын саны 2 эсеге чейин көбөйөт. Бизде майрам күн деген болбойт. Мен кандай түзүлсө ошо боюнча кетебиз. Башка күндөргө салыштырмалуу майрам күндөрүндө вызов көбүрөөк түшөт. Түштөн көбүнчө кечке жок көбүрөөк түшөт. Кээде жана бригада айылдарга кетип калганда, жетишпей калганда аябай сөгүп көп эметебиз, бири-бирибиз менен больнойлор үчүн урушабыз. Болгул эле болгула депчи. Бир-эки бригада айылга кетип калганда аябай эле кыйын болуп кетет. Кээ бир чакырыкка түшкөндө түшүнүшөт элдер. Ушундай эле өзүңөр келе аласыңарбы десе, кээ бирөө болсо айтпаган айтып аябай урушушат. Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун алдындагы тез жардам бөлүмүндө жалпы 36 адам эмгектенет. Булардын ичинен 15 аял жолдоштор түзөт. Күнүнө 3 бригада кал саламаттыгын сактоо үчүн 1 сутканы нөөмөттө турушат. Бул аралыкта Нарын шаар менен Нарын районунан жалпы 30га жакын чакыруулар түшөт. Ал эми майрам күндөрү чакыруулардын саны 50ге чейин жетет. Бүгүн майрамга байланыштуу болгондо бизде усиление режиминде турабыз. Бардык жардамыбызды кечиктиргиз көрсөтүүгө аракет жасайбыз. Эми майрам аралаш болгондо пищевой отравление дагы көп болот. Ашказан оорулары, ичек карын оорулары менен кайрылыштар мүмкүн. Биз ошолорду убагында тейлеп, убагында жардам көрсөтөлү деп даяр болуп турабыз. Бардык дары-дармектерибиз жетиштүү, бензиндерибиз жетиштүү. Такал 3 машина иштейт, 3 районду кошо тейлейбиз. Ошондо бир 75-80 миң кишини тейлейбиз. Тез жардам бөлүмүндө 12 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Саадат Калдыбаев 3 жолу 8 март майрамында нөөмөткө чыгууда. Азырдагы кан басымы жогорулаган бейтапка ыкчам жардам көрсөтүүгө баратат. Ар бир чакырыктардагы бейтаптардын абалы кызматкерлердин көз алдында калат. Эгер өз учурунда өмүрдү сактап калууга жардам көрсөтө алса, өмүр сакчылары үчүн чоң майрам. Азыр кан басымы көтөрүлүп атат деп 50 жаштагы апага бартабыз. Ошол эсли кан басымын түшүрүп өз убагында түшүрсөк, биз үйүндө калтырабыз. Болбосо стационарга, ооруканага алып келебиз. Кээде тяжелый вызовтар болот, экстренный вызовтар болот. Ал вызовтарга барганда майрамды эле билбей эле ошо тиги оорулууну өз убагында больницага жеткирсек, өмүрүн сактап калсак, ошол эле майрамда бизгечи. Жүрөгүбүз ооруйт, аябай ушундай бир сутка бою ушул кээде ыйлаган күндөрүбүз да болот да. Ар бир чакырыкка барганда биз деген элдин ден соолугун эле тилейбиз да. Өз убагында жардам көргөзүп калсам экен, ооруканага өз убагында жеткирсем экен деп ошол биздин жетишкендигибиз болот. Маалымат үчүн айтсак, өткөн жылы тез жардам кызматына жалпы 7564 чакыруу түшкөн болсо, жыл башынан бери 1321 кайрылуу болгон. Мындагы адистердин ыкчам аракетинин негизинде өз убагында жардамдар көрсөтүлүп келет. Чапара Садыккызиева, Жеңиш Абдылдаев, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.